بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, урматтуу кадырлуу мусулман бир туугандар, баарыңыздарга Алла Тааланын тынчтыгы, мээрими, берекеси болсун. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи rabbil alamin. Вассалату вассаламу ала ашрафил анбияи вал мурсалин, Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи ажмаин. Амма ба'д. Урматтуу мекендештер, урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү сиздер менен маектешүүбүздүн темасы бул исламдагы маданияты. Өзү президентибиз Алмазбек Шаршенович мына быйылкы жылды тарых жылы жана маданият жылы деп жарыялаган. Ушул негизде биз исламдын маданияты тууралуу сиздер менен маектешмекчибиз. Исламдагы маданият эң алгачкы биринчиси эле бул тазалыктан башталат. Тазалык адамдын денесинин тазалыгы, кийиминин тазалыгы, чөйрөнүн тазалыгы, адамдын рухунун тазалыгы, бири-бири менен болгон мамиленин тазалыгы бул исламдын маданиятынын эң бир башаты. Алла субханаху ва таала мээримдүү, боорукер, сиздерге, биздерге ушу ортобузда коом таза болсун деп, жаштарыбыз менен карыялардын ортосунда, күйөөсү менен аялынын ортосунда, жетекчи менен баш ийгендердин ортосунда, ар кандай улуттарды, уруулардын ортосундагы мамилелер таза болуш үчүн ислам динин берген. Ислам дини маданияттын дини, бул жерде маданият тазалыктан. Билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ат-тухуру шатрул иман". Бул тазалык имандын жарымы деген. Бирок биз бүгүнкү күнү адамдын денесинин тазалыгына көңүл буруп, адамдын ички дүйнөсүндөгү, жүрөгүндөгү ушул тазалыкка көңүл бурбай калганбыз. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямга Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Кариминде айтканы: "Вастиябака фаттахир", кийимиңди тазала. Кур'ан тафсирлөөчүлөр айтышат, бул кийимиңди тазала дегендин мааниси жүрөгүңдү тазала деген сөз. Эгер жүрөгүбүз таза болсо, анда сүйлөгөнүбүз да таза болот, оюбуз дагы таза болот, көзүбүздүн караганы дагы, колубуздун бутуну, алкымыбыз, бардыгы, жүрүш турушубуз, жашообуз, коомчулук бардыгы таза болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бир хадисте айтат: "Ала инна фил жасади ла мудга", денеде бир муштумдай эт бар дейт. Кулак салып уккула. Фа иза салухат салухал жасаду куллу, эгерде ал оңолсо, дененин бардыгы оңолот. Ва иза фасада фасада жасаду куллу, эгерде ал бузулса, бардыгы бузулат. Ала вахиял калб, кулак салып уккула, ал жүрөк деген. Жүрөк бузулса, адам бузулат экен. Жүрөк оңолсо, адам оңолот экен. Адам оңолсо, аалам оңолот экен. Адам бузулса, аалам бузулат экен. Демек, ааламдын бузулганы оңолгону бул адамдын бузулганы оңолгонуна байланган. Ал эми адамдын бузулганы оңолгону жүрөгүнүн бузулганы менен оңолгонуна байланган. Ошондуктан Алла Тааланын тандамал инсандары, пайгамбарлары бу дүйнөгө келгенде адамдын жүрөгүнө мээнет кылышкан. Ушу адамдын жүрөгүн оңдоо, ушу адамдын жүрөгүн дарылоо, адамдын жүрөгүн кубаттоо, адамдын жүрөгүн нурлантыруу, ушуну мээнетин кылышкан. Жүрөктөгү караңгылыктарды, көрө албастык, текеберлик, ушулардын бардыгын чыгарып, ушул жердин баарын чыгарып туруп, жакшы жүрөктү нурлаган. Анткени билесиздер, тил дагы, көз дагы, кулак дагы, путу кол бардыгы бул жүрөккө баш ийет экен. Жүрөктө жиркенич болсо, тил ага карап сүйлөбөйт. Жүрөктө көрө албастык боло турган болсо, көз ага карабайт, учурашпайт дагы. Пут ал жака баспайт дагы. Ошондуктан биз, урматтуу мусулман бир туугандар, исламдын маданияты жүрөктү тазалоодон башталат экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Жаддиду иманакум", тазалап тургула. Силер иманыңарды тазалап тургула. Иманыңар тазалап тургула. Ва кыйла я Расулаллах, ва кайфа нужаддиду иманана. О Аллахтын элчиси, биз иманыбызды кантип тазалап турайлы? Дегенде пайгамбарыбыз айтты: "Актиру мин каули ла илаха иллаллах", ла илаха иллаллах сөзүн көп айтып, жүрөгүңөрдү тазалагыла дейт.
Bir Allah subhanahu wa ta'alanın жүрөгүңөрдө ушул ишеним болсун, жараткан жоктон бар кылган дагы, жашоо берип аткан, рызкы берип аткан дагы, жана учуру келгенде ажалы, рызкысы бүткөндө жанын алып ахиретке сапарга өткөрө турган, жибере турган да бул Allah subhanahu wa ta'ala экен. Пайгамбарыбыз бир хадисте айтат, адамдын ыйманы бул кийим кирдегенде эски болуп калганда ошондой болуп калат дейт. Ошон үчүн биз ыйманыбызды да жаңылап турушубуз керек экен туугандар. Ыймандын сөзү менен ыйман жаңыланат, ыйман тазаланат, нурланат. Ошо ыймандын нуру менен адамдын жашоосу нурланат, кабыры нурланат. Ахиретте дагы ал нур момундун алдында, оң жак сол жагында болот. Буга Алла субханаху ва таала ушундай кылып берет. Демек, маданияттын бул башы биз каяктан тазалыктан деп билдик. Дагы маданиятыбыздын ислам маданиятында эң бир маанилүү бул уяттуулук болот. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам ал-иман айткан, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماتة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. İmanın 73'ten 79'a çeyin butağı var. Anın en artığı la ilahe illallah, bir Allah'dan başka sığınganга layıktı zat çok dese, en tömönküsü жерден адамга зыян бере турган нерселерди алып таштоо. Таза кармоо, чөйрөнү, мекенди, ошол шаарды, ошол жерди, кайерде жашасаңыз, кайерде иштесеңиз, кайерде ырыскыңызды таап атсаңыз, үйүңүздү, чөйрөңүздү, ушуну таза кармашлык ыймандан экен да. Ыймандын да эң төмөнкү даражасы экен. Андан төмөнкүсү жок. Вал хая шу'батун мин al-iman, уяттуулук ыймандын өтө бир маанилүү бутагы деди да. Себеп дегенде исламдын маданияты, элибиздин бул маданият уяттуулуктан башталат. Уят боло турган болсо, баардык күнөөлөрдөн бул узак болот. Билесиздер, ата-бабаларыбыз бирөө уурулук кылса, жоксо бирөөнүн ушундай, бирөө сөксө, акарат кылып кемсинтсе, жоксо арак ичип алса, аны уяты жок деп айтат эле. Уяты жок деп, арак ичсе да уяты жок дейт эле. Урушуп кетсе да уяты жок дейт эле. Эмне үчүн? Бул уяттуулук исламдын ушундай биздин маданиятыбыз экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, уяттуулук Алла Тааланын берген бир белеги, инсандын бактылуулугуна жолдой турган бир бермек бул. Пайгамбарыбыз айткан: "Ида фататкал хая иф'ал ма ши'та." Эгерде сенин уяттуулук кетсе, анда каалаганын кыла берем. Анда каалаганыңдай болуп жашай бер дейт. Уяттуулук кеткенде иман кетет, уяттуулук келсе иман келет, уяттуулук кетсе береке кетет. Абийирсиз бардык жаман иштердин бардыгы болот. Ошондон жаштарыбызга дагы, кыз балдарыбызга дагы, баарыбызга бир уяттуулук керек бул. Бул исламдын маданияты уяттуулуктан өздөрүнүн улуу адамдардын алдында кандай болуш керек, улардын бардыгын айтат. Андан кийинки эле исламдын маданияты адептүүлүк. Биздеги ислам дини адептин дини. Бул маданияттын эң бир күчтүү биз не деп айтсак, бул бутагы деп айтсак болот, бул адеп. Тамак жегендин өзүнүн адеби бар, уктагандын өзүнүн адеби бар, баскандын өзүнүн адеби бар, жуунгандын өзүнүн адеби бар, кийим кийгендин өзүнүн адеби бар, учурашуунун өзүнүн адеби бар, белек берүүнүн өзүнүн адеби бар, наристени бу дүйнөгө келгенде күтүп алуунун өзүнүн адеби бар, ошондой эле маркумду узатуунун өзүнүн адеби бар, кабырга койгондун өзүнүн адеби бар. Ар бир нерсенин өзүнүн адеби бар. Үйлөнгөндүн дагы өзүнүн адеби бар. Бардык ушул адептүүлүк мына биздин ушул маданиятыбыз. Биздин ушул маданиятыбыз болуп эсептелинет. Маданиятыбыздын да бир бутагы бир илим алуу. Илим, билимдүү коом. Бул билим алуу болуп эсептелинет. Суроо келип калыптыр эмеске, келимени кыргызча айтса да жүрөк тазаланабы дейт. Албетте жүрөк тазаланат. Бирок өзү негизи эми бул келимени ла илаха иллаллах деп ушуну өзү арабча айтыш керек болот. Бул деген бүткүл адамзатка Алла Таала берген улуту, урусу, тили, өңү түсү кандай болсо дагы, ошон үчүн кыргызчасы дагы айтканы бунун пайдадан бош эмес, пайдасы бар, бирок арабча айтканга жетпейт. Салам алейкум, акча өндүргөн арам экен. Бирок биз швея кыздарды иштетип, үстүнөн акча көрөбүз. Бул арамбы? Бул акча өндүргөн арам экен деген, кандай акча өндүргөн арам эмес, бул шарияттын жолу менен эгерде акча таба турган болсоңуз, ал арам эмес. Бирок биз швея кыздарды иштетип, үстүнөн акча көрөбүз дейт. Бул мисалы
ага акысын берип башынан сүйлөшүп алсаңыз болот. Мо ишти аткарасыз, мону кийимди тигесиз, ушунун баасы ушунча деп. Же болбосо саатына, же болбосо ошол санына, же болбосо бир сапатына, же чызганына. Кандай мусулман болсо мусулман бул ал-муслимун ала шурутихим дейт, өздөрү ошо шарт кылганына жараша алып кете берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздерге дагы кыска SMS менен 8850 деп жөнөтсөңүздөр болот. Ошондо эле 91 70 70 91 70 70. Буга дагы сурооңуздар болсо, айтсаңыздар, Кудай кааласа сурооңуздарга жооп бергенге аракет кылабыз. Салам алейкум, суроо келиптир. Химар кийгеним күйөөмгө жакпайт, эмне кылсам? Эми биздеги кийим боюнча жолук айтып келип атабыз. Жолукта да ошо биздин элибизге кичине жат учураган кара түстү, башкасы ошо кара түс кичине жат учурап, кара түстөн башкасын бир кийсек, бул жакшы болот. Анан албетте эми күйөөсү менен да урушпаш керек. Акырын ага түшүндүрүү иштерин неме жүргүзсө, Кудайым буйрса тескери чыкпайт. Демек, исламдагы маданият жөнүндө сөз болуп жатты эле, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бул билим алуудагы биздин маданиятыбыз. Билимге пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга эң биринчи окуу өкүмү келген. Икра бисми роббикаллази халак деп, окугун деп. Мынакей. Исламдын эң маданиятынын негизгилери билим алуу экен. Суроо келип калыптыр, жооп берели. Ассаламу алейкум. Кызым 9 жашта, намаз фарызбы, жолук салынам дейт. Чечип койсо, ошондон коркуп ошодон коркуп салбай жатам. Кыз балдарга өзү шариаттагы буйруктардын бардыгы балагатка толгондон кийин. Кээ бирлери кыз бала 9 жашта, 10, 11, 12, 13 жашта ар кандай болот. Анын иммунитети, өзүнүн ден соолугуна байланыштуу, ууларлары да ошондой. Балагатка толгондон кийин буга өкүмдөрү фарыз болуп калат. Бирок пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ошо баланы, жаш кичинесинен жашынакай тарбиялап, 7 жашында ага намазды үйрөтүп койгула деген. 10 жашка барып эгерде окубаса, аны бир аз ошо коркутуп, опузалап, аз-маз уруп койгула деген. Кийин балагатка толгондон кийин анын напсиси ушул жаман арам жака жүрбөй турган болсун. Арам жашоого, ошондой бир азыркы айтып аткан уятсыздыкка, ата-энесин ак болуп, тоң моюндукка, баш ийбестикке, жаман бир зыян, ошо бактысыз жолго түшүп калбасын деп, башынан алдын эле намазга буйрган. Эмне үчүн намазга? Бул кыз балдарга деле, уул балдарга деле. Намазга буйрган инна салатан ханил фахша вал мункар. Бизди жараткан, сиздердин баарыбызды бул ааламды жараткан улуу зат айтат, намазга ушундай таасир койгон, бардык уятсыз иштерден токтотот. Бардык күнөө, бардык ушундай кылмыш иштердин бардыгынан инна салатан ханил фахша вал мункар деп, фахша ушул бардык уятсыз иштерди айтат. Ушулардын бардыгына токтото турган намазда ушундай күч бар экен, таасир бар экен. Ошон үчүн буга башынан аракет кылсын дейт. Суроо келип калыптыр, жооп берели. Hazreti Mufti, учурда муфтияттын карамагында канча казыят жана мечит бар? Сиздер толук көзөмөлдөйсүздөрбү дейт. Рахмат сурооңузга. Учурда муфтиятта 7 областтын казыяты жана 2 шаардын казыяты бар. Ошентип 9 казыят. Мечиттер болсо бир 2700 мечиттер бар. Булардын бардыгы муфтияттын көзөмөлүндө, бардыгы отчет берип турат. Бардыгын ушул регистрациясын, ушул мечиттин ичиндеги боло турган иш-чаралардын бардыгын, жума хутбалары, күнүмдүк сабактары, орозо учурунда, ажылык учурунда бардыгы эле элге үгүт, насаат, жакшылыкка чакырууда ушул мечиттердин бардыгы көзөмөлдө турат. Имамдары дагы, мечиттери дагы. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Апама дуа кылып коюңузчу, ооруп калды эле, суранычтамынла, Раяна дейт. Алла таалам ушу апаңызга шифа берсин, шифадагы камин, ажил, тез шифа берсин, толук шифа берсин, дайыма шифа берсин. Ошондой эле ушу телекөрүүчүлөр да ушул жерде дагы кандай ушул тууган уруктары ушу ооруп аткан болсо, ушу элибиздин журтубузда Алла таалам ушулардын бардыгына өзү шифасын берсин.
денеге дагы, рухка дагы шифа берсин Алла субханаху ва таала. Саламу алейкум, ва алейкум ассалам. Тамеки чеккенден даарат бузулабы дейт. Тамеки чеккен телефон угулар келип калып. Алло. Жооп берип коелу. Алло. Угуп атам. Айтыңыз, угуп атам, алло. Алло. Üzülüp kaldı o. Alo. Uğu atam, aytыңыз. Sorağınızı kütüp atam. Tameki çekkenden daarat buzulabı deydi. Tameki çekkenden özü daarat negizi buzulbaydı. Bırak tameki çekkenden keyin daaratты gayra alуу bir mustahap amallarından. Vacib emes go mustahap. Bırak ozun çayqabastан turup namaz okuy turgan bolsa makruh tahrimi деп аталат. Тамеки адамдын денесине зыян болгондуктан биздин аалымдарыбыз буну макруh tahrimиге чейин ушу фатва берген. Макруh tahrimi дегени арамга жакын макруh. Bundan эми зыяны барыбыз эле билип турабыз. Өпкөгө, коомчулукка, ички дүйнөсүнө, өзүнүн акчасына, экономикасына бардыгына эле зыян болуп турат. Ошон үчүн бирок негизи түп алып келгенде бирок ушунчалык көп чеккен болсо, басып баратканда ушу баш айлангыдай анда бул бузулуп калат. Демек жөнөкөй алганда бузулбайт. Демек урматтуу телекөрүүчүлөр, биз ислам маданияты жөнүндө, ислам маданияты тууралуу сөз кылып жаттык эле. Мына билим алуу исламдагы маданияты. Суроо келип калса жооп берип коелу. Асыр намаз каза болуп калса, шамдан кийин окуса болобу казасын кошуп дейт. Болот. Биринчи шам намазын окуйсуз, андан кийин анан асыр намазынын казасын окуйсуз. Билим алуу исламдын маданиятынан. Бирок билим алганда биз бүгүнкү күнү дүнүйөнүн дагы, ахиреттин дагы билимин алайлы. Телефон чалуулар. Угуп атам. Алло. Алло. Алло, угулуп атат, айтыңыз. Алло, да, угулуп атат. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Мен бул черный магия тууралуу суроо берейин дедим эле. Ага. Биздин жаныбызда бир чоң магазин бар. Ага. Ошол жанына магазин салгандарга черный магия окушат экен. Астагфируллах. Түшүнүктүү. Жооп берип коеюн. Кандай кылып кутулса болот ошо. Түшүндүм. Черный магия окутуп, бала чакасынан бери операция болуп катып ооруптур. Түшүндүм. Анан кийин ал бир чечен аялга барса, ошол аял окуптур. Түшүндүм. Анан ушундайларга кандай кылып кутулса болот? Биринчиден ушу мынал черный магия ушундай адамга зыян бере турган кылып окутуп, ошонун тырмагына, чачына, сүрөтүнө, сакалына, же болбосо ушундай бир кийимине алып келип, аны окутуп, жаман нерселер менен кылганы, булардын бардык иштер арам. Буга ахиретте чоң азап бар. Ошондуктан тургандар бул нерседен биз этияттанайлы. Ушу жүрөгү караңгылыктан адам ошондой арам ишке барат. Утурундук дүнүйөдөн кичине акча табышы мүмкүн, бирок ыйманы жок кетип калышын ыктымалы бар. Кабырга барганда ахиретте Алла Тааланын алдында чоң азап күтүп турат. Ошондон бирөө ушу черный магия кылса, же ошого кылдыртса, тооба кылып уштерин буну таштасын. Эскертип коеюн, таштасын, бул өтө жаман нерсе. Эми bundan сактанганга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бизге сактануу дуаларын үйрөткөн. Шайтандын бардык иштеринен, жиндердин бардык жамандыгынан, көрө албагандардан, ар бир ушундай черный магия, ар кандай нерселердин бардыгынан сактануу дуалары бар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ошон үчүн биз дайыма айтабыз, мынакей даарат менен жүрсө, адам таза жүрсө, ушу сактануу. Намаз окуп жүрсө, өзүнө дем салып жүрсө, бул сактануу. Сааркы, кечки дуалары бар пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын атайы пана тилеп сактанганга. Ушунун бардыгы ушул будан сактангандын жолу болот. Андан кийин кеч куруктаганда аят аль-Курсини окуп, Ихласты, Фалакты, Насты 3төн окуп, өзүңүздөргө дем салып, ушулардын бардыгы. Эгерде Бакара сүрөсүн билсеңиз өтө жакшы. Ясин сүрөсү, Бакара сүрөсү бул ушулардын ушундай жаман нерселерден сактанганга, жана ушуга тийгендерди жандырганга дагы касиети
таасири өтө күчтүү. Ошон үчүн булардын бардыгын окуп өзү адам баласы сактанып жүрүш керек. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын дуалары көп. Бул азыр барын айтканга убактыбыз жок. Мынердеги крепость мусульманина деген дуа бар, китепче бар, мусульмандын коргону деп. Ошол китептерден дагы алып сатып алып туруп, жаттап, ошого ишенип, бекем өзүңүз окуп жүрсөңүз, Кудай кааласа азыркы окшогон жамандык нерселер тийбейт тугандар. Жаман нерселер адам жаман жүргөндө да тиет. Ошон үчүн биз биринчи өзүбүздү тазалап, таза жүрөйлү, бирөөгө жамандык кылбай, бирок сактанып жүрөйлү. Сактангандын жолдору ушундай. Ассаламу алейкум. Фарыз жана сүннөт намазда сүрөлөр кандай ирети менен окулат? Бизге дуа кылыңызчы. Балалуу бололу, рахмат дейт. Алла Таалам перзенттүү кылсын. Алла субхана ва таала ушу перзент күткөндөрдүн бардыгына салих, ушундай денеси, ден соолугу чың, денеси бүтүн перзенттерди, ата-энесине күйүмдүү перзенттерди Алла Таалам насип кылсын, сиздерге дагы. Парыз менен сүннөттүн бул сүрөлөрдү өзү ирети менен окуш керек болот. Фарыздагы мисалы окуп кул хуаллаху ахадтан кийин кул аузу бираббил фалакта бул сүрөнүн ирети бар. Эгерде сүннөттү фарыздан кийин сүннөт болсо, кийин алам тара кайфаны окуп, ли ла фи курошты окусаңыз болот. Бирок жөндөн жөн ушул бир сүрөнү, кичинекей сүрөлөрдүн ортосунда бир сүрөнү калтырып кетишлик бул жакшы эмес болот. Малайзиядан келген жин окуган молдекелерге окутса болобу? Бул туурабы? Мен дагы уктум, бул Малайзиядан келген ушул жин чыгарат экен, жин менен ооруп калгандарды ушундай дарылайт экен деп өткөндө дагы февраль айынын баштарында да бир келип кетишкен эле. Жакшы, мына элибизден, молдекелерибизден дагы жакшы алкыштар бар, пайдалуу болуптур дейт. Окутсаңыз болот. Сөзсүз барып окутуңуз. Демек, урматтуу телекөрүүчүлөр, исламдын маданияты боюнча сөздү улантайлы. Бул илим алуу, илим окушлук. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам талабул илм фаридатун аля кулли муслим ва кулли муслима. Ар бир мусулман эркек аялга илим талап кылышлык фарыз деген. Бирок илим дегенде эле биз бүгүнкү күнү телефон чалуулар бар экен, жооп берип коелу. Алло, угуп атам. Алло. Алло, угуп атам. Угуп атам, айтыңыз. Саламатчылык. Мен эле сурап берейин дедим эле, шам намазы менен куптан намазынын ортосунда жана окула турган нафил намаздар бар, ошо кандай намаз деп аталат? Анан жана кандай ниет кылынат? Анан жана ишрок намазына кандай ниет кылынат, анан кандай окулат, ошону айтып берип коесузбу? Жакшы. Шам намазы менен куптан намазынын ортосунда нафил намаздардын каалаганды окусаңыз болот. Тообасын окусаңыз болот. Нафил намаздардан хажат намазын окусаңыз болот. Например, таспих намазын окусаңыз болот. Анан кээ бир алымдарыбыз айткан авабин деп кээ бирлер ошо чачтуу убагында окуйт дейт. Кээ бирлер болсо ошол шам намаздан кийин сүннөт окугандан кийин дагы 4 рекет нафил намаз. Нафил деп койсоңуз эле бардыгына кете берет. Ишрак боюнча айта турган болсок, күн чыккандан кийин 10-15 мүнөттөн кийин окуйсуз. Ошо ниети нафил ишрак намазын окусак деп койсоң, окууга ниет кылдым деп койсоңуз боло берет. Орозо качан башталат? Рамазан деген сөздүн кыргызча мааниси кандай деп. Орозо Кудай кааласа мына бүгүн Ражап айынын 18-и. Эгер ушул эсеп менен кетсек, азыр болжолдуу түрдө 6-июнь деп атабыз. Орозонун биринчи күнү Кудай кааласа жакыныракта, урматтуу телекөрүүчүлөр, бардыгына, элибиздин баарына радио аркылуу, массалык маалымат каражаты аркылуу иншалла буюрса жеткиребиз. Азырынча ушу болжолдуу ушу 6-июнь. Ал эми Рамазан деген сөздөн өзү негизги мааниси ро, мим, дот 3 сөздөн турат да. Бул күйгүзүү дегенди билдирет. Кандай күйгүзүү дегенди билдирет? Адам баласынын ушул күнөөлөрүн күйгүзүп жок кылгандын ушунун аты Рамадан деп коет. Демек, өзүбүздүн сөзүбүзгө кайтайлы. Билим алуу бу дүйнөнүн илимин дагы, ахиреттин илимин дагы, жаралгандын илимин дагы, жаратуучунун илимин дагы. Экөөнүн тең биз алышыбыз керек. Мына исламдын маданияты ушундай деп айтат. Мисалы, бир адамдын, кандай десек, колу кир. Буну ушул колду кирди жуушлук самын менен, айна менен кантип ушу кирди кетиребиз? Же жагымсыз жит, буну кантип кетиребиз? Бул билимин дагы алышыбыз керек.
Бирок ошондой эле бир адамдын колу уурулук кылат. Аны кантип тазалайбыз? Анын билимин дагы алышыбыз керек. Бир экинчиси болсо, бүгүнкү күнүмдө адамдын денеси ооруп калса, бунун билимин билебиз. Булар лор врачтар бар, ошондой эле бу невропатологдор бар, стоматологдор бар. Бунун баардыгы денени изилдеген врачтардыкында. Эгерде рух ооруп калса, адам баласы рух менен дене экөөнү бириктиргенде адам негизи да рух болуп эсептелинет, жан болуп эсептелинет. Денеден чыгып кеткенден кийин ал дененин эч кимге пайдасы жок. Биринчи пайдалуу болчу, эми чыгып кеткенден кийин эч кимге пайдасы жок. Ата-энесине деле бир эле жерге пайдасы бар, ал көрүстөн мүрзөгө эле пайдасы бар. Демек, бул жерде рух дагы бар, уже сүйлөттүрүп аткан, көргөздүрүп аткан, суроо жооп кылдырып аткан, отургузуп, тургузуп, учураштырып, саламдашып, булардын бардыгы туугандар аркада денени иштетип аткан рух, ал ооруп калса кандай? Бунун билими. Бүгүн биз дененин азыгын аябай изилдеп атабыз. Ушундай кошмолордо жаман нерсе, арам нерсе жок бекен, кайсы нерседе кандай витамин бар, канча кальций бар, канча железо бар, канча деп ушу дененин ушу азыктары боюнча канча деген чоң ишканалар бар. Ушуларды лабораториясын канча деген чоң лаборатория акчалар сарпталат. Бирок рухтун азыгы боюнча бунун билимин кандай окуйбуз? Демек, биздин маданиятыбыз руханий дагы, дененики дагы. Телефон чалуулар бар экен, жооп берип коелу. Алло, угуп атам. Алло. Да, угуп атам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, угуп атам. Менде сизге суроом бар эле. Ушу эки уулум бар, эки кызым бар. Анан бирөөнүн аты Абидин, бирөөнүн аты Абдували. Ушу Абдували деген ат тууралуу чечкилеп бересизби? Анан дагы бир суроом бар эле. Ушу наристенин жанакы койгой турган дуасы бар экен, ошол жөнүндө айтып берип коесузбу? Чоң рахмат. Макул. Эки ат тең жакшы. Абидин деген көп ибадат кылуу кишилерди айтат, ибадат кылуучуларды айтат. Ал эми Абдул Вали дегени бул ушул Алла Тааланын досу деген сөз. Бул жакшы неме. Алла Тааланын ушул Вали деген бир сыфаты бар, Абдул Вали деп ушуну айтат. Вали деген ушул жакын, колдогон, жолдогон, ушунун айтат Абдул Вали деп. Ал эми жаш наристелерге коргоо дуаларында ушул сиз билсеңиз Аятал Курси, Фатиханы, Кул аузу бираббил фалак, Кул аузу бираббин нас, Ихлас сүрөлөрүн дайым окуп дем салып туруңуз. Мындан башка сүннөттөр да бар. Аузу бикалиматиллахи таммати мин шарри ма халак дегенде да 3 жолу. Bundan başka Audu bi kelimatillahi tammati min şerri kulli şeytan ve hammatin ve min şerri kulli aynin lammatin деген да dualar var. Ушуларды окуп наристелерге дем салып турсаңыз, Кудай кааласа, Алла Таалам ушул дуанын себептүү аны коргойт. Assalamu alaikum. Birinci kızım 3 yaş, ikinci kızım 1 yaş. Ekөө тең эмет. Эч нерсе болбойбу дейт. Эч нерсе болбойт. Өзүм 3 жаштыкка болгондон кийин буну ошо сүттөн чыгарып койсо деле жакшы болмок. Себеп жаш балага да, уулга дагы, кызга деле وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ деп Кур'ан-ы Каримде 2 жыл деп буга айткан. Сүт эмизүүчү энелер ошол баланы наристени 2 жылга деп. Акыры менин ошо жеке ошол өзүмдүн ошо сунушум 3 жаштагынысын акырын ошол сүттөн чыгарыш керек. Assalamu alaikum. Келимени айтып, бирок намаз окубаса мусулман болобу же капырбы дейт. Жок, бул мусулман. Намаз окубаса күнөөкөр болот. Бирок капыр болбойт туугандар. Капырдын эгерде капырлык бир хадистерде келип калат, капыр болуп, мисалы кафырлык деп, ал мааниси мына чыныгы кафыр, этикади кафыр эмес, амалан. Амал түрүндө ал кафыр намаз окубайт, бул деле намаз окубайт дегендей эле. Бирок жүрөгүндө ошо калима айт, намаз калима айттыбы, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах күбөлүк бердиби, ал мусулман. Жыл сайын ороза кармайм деп кармай албай келем. Быйыл катуу аракет кылам. Мен сыяктууларга таргып берип коесузбу дейт. Рахмат, Алла разы болсун. Адам балат ниетиңиз жакшы экен, бардык нерсе ниетке жараша. Иннаман а'малу бин ният, пайгамбарыбыз айткан, ар бир иштер, амалдар ниетке жараша дейт.
ошондуктан ниет кылып, аз кармай албай калып, быйыл Кудай кааласа бекем ниет кылып атыпсыз. Мына ысык болот, анан күн узун болот деп коркпош керек. Көз коркок, кол батыр дейт. Биздин тажрыйбабызда күз кышка караганда жайында орозо туткандардын сандары көп. Болгондо дагы ороза Рамазан айдын касиети ушундай, башка күндөрү эртең менен чай ичпесеңиз түштө баш ооруп калат. Бирок Рамазан айда мындай эмес. Алла Таалам өзгөчө бир жардамдары болуп турат. Өзгөчө ушундай бир руханият, Алла Тааламдын ушун тарабына ошо нуранияттар ушундай келип турат да. Вот ошого биринчиден бул Алла Тааланын фарызы. Бирөөнүн ден соолугу жакшы болсо, ага Алла Субханаху ва Таала милдеттүү фарыз кылган. Бул дененин зекети болот. Ар бир нерсенин зекети бар, дененин зекети. Ашказанды дагы өзүнүн учурунда эс алдырыш керек болот. Телефон чалуулар бар экен, сотка. Алло, угуп атам. Алло. Угуп атам, алло, угуп атам. Ассаламу алейкум, да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Менде мындай суроо бар эле. Айтыңыз, сурооңузду угуп атам. Мен орта чамасы менен мен жүрөгүм түшүп баягы бир жерде жүрөк көтөрө турган бар экен да. Аха. Түшүндүм. Башкалсам неме дейт ал? Чечим бересиң дейт. Аха. Анан баягы ошондой немелерди текшере турган немеңе барбы силер дейт. Анан баягы жерге кирсем, мен алып жетпеген балдар бар экен да, зыры эки балдар. Деп турайын дедим да. Алар кимдер, ушундай катты окуган жүрөк көтөргөн немелерби? Түшүнүктүү байке. Түшүнүктүү. Сурооңуз түшүнүктүү, мындай. Рахмат, Жүрөктү көтөрүү боюнча адам коркуп калганда болот. Бул кээде энелерибиз деле ырымдап деле көтөрүп коет айылда. Бул деле жакшы нерсе. Анан эгерде кээ бир ошо мен жүрөк көтөрөм, бирок ошого акча алам дей турган болсо, шарият ага уруксат берет. Өтүп кеткендерге, мисалы жаназа, Куран түшүрүп, өткөндөргө Куран окуп, ошолорго акча алса болбойт. Бирок тирүүлөргө анын ден соолугуна карап, же дем салып, жүрөк көтөрүп, ушундай неме акча алса, бул шариятта арам эмес. Бирок 5000 деген өтө эле кымбат айтып коюптур сизге. Экинчиси, бул жердеги жүрөк ооруга меске дагы айтып берейин. Биринчиден сиз жакшы гусул алып, чын жүрөктөн намаз окуп, жүрөккө таасирлүү ушул Алла Субханаху ва Тааланын аяттары бар. Ва нуназзилу минал Кур'ани ма хува шифаъу ва рахмату лил муъминин. Муминдарга Алла Субханаху ва Таала Кур'ани Каримди ушу мээрим катары жүрөгүнө рахат келсин деп Алла Таала түшүргөн. Bundan сырткары, пайгамбарыбызга сиз көп салават айтыңыз, Алла Таала сиздин жүрөгүңүздү өзү көтөрүп коет. Пайгамбарыбыз мага ким бир салават айтса, Алла ага 10 салават дейт. Алла Таала ага ошондой 10 рахмат жүрөгүнө жиберет. Бул бир. Экинчиси, эми мындай неме айта турган болсок, материалдык жагынан. Розанын жытын жыттасаңыз, жана өрүк болот. Өрүктүн кагы өзүңүздөрдө мына ошо ош тараптарда шербат деп коет, ошо өрүктүн кагын эч бир кумшекер салбай, башка неме кылбай, кечке салып койсоңуз саарлап жакшы анын ширеси чыгып калат. Өрүктү ичип турсаңыз дагы жүрөк көтөрүлөт. Розаны көбүрөөк жыттаңыз, мына азыр гүл чыгып аткан мезгилдери, bundan дагы Кудай кааласа жүрөк көтөрүлөт. Буюрса иншалла Алла Таалам сиздин дагы баарыбыздын жүрөгүбүзгө Алла шифа берсин. Ассаламу алейкум. Шартка байланыштуу ЗАГСтан ажыраштык, нике бузулбайбы? Күйөөм биринчи орунда туурабы же турак жайбы? Күйөөм биринчи орунда турабы же турак жайбы? Мындан ЗАГС менен ажырашкандан кийин ортодо нике бузулуп калат. Бул бир. Экинчи, күйөөңүзбү же турак жайбы деп туруп, бул турак жай эмес, биринчи күйөө турат орунда. Андан мурда да бир суроо келди эле СМСтен, бул эме боюнча карта ойносо болобу деп. Карта ойносо болбойт. Биринчиден бул бекердики. Анан кээде акча сайылып, бул таптакыр эле биздин өзүбүздүн маданиятыбызга дагы, динибизге дагы, салтыбызга дагы туура келбеген бир оюндар. Рамазан айында буюрса чет мамлекетке кетип жатам. Ал жактан орозо кармашым керекпи? 1,5 айга дейт. Кармашыңыз керек болуп калат. Эгерде 1,5 айга боло турган болсо, сиз ал жерге баргандан кийин мусафир болбой каласыз. 15 күн боло турган болсо мусафирга уруксат берет кармабаганга.
11-15 күндөн кийин көбүрөөк ал жерге барганыңыздан кийин муким деп коебуз. Ошол жерде туруктуу жаран катары болуп каласыз, орозо кармаңыз. Анан бул эми кийинки Рамазанга чейин биз барбызбы, жокпузбу, эч ким гарантиясы дагы жок. Ошон үчүн бул Рамазан ай Алла Тааланын бир куттуу, берекелүү, ыйгайы келип атат. Ошо баарыбыз ушундай орозо кармаганга аракет кылайлы. Түндө, күндүзү кичине бир 2 саат, 3 саат жакшы уктап алыңыз. Түндө ибадатка жардам аласыз, күч аласыз. Ал эми эртең менен саарлыкты жакшы жесек, сууну көбүрөөк ичсек, Кудай кааласа Рамазан эч кыйын эмес, Алланын жардамы болот. Орозого кандай даярдыктарды көрүү керек дейт. Алла разы болсун. Өтө маанилүү жана бир терең, кенен бир суроо берди да. Орозого даярдык пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Ражаб айынан эле баштайт эле. Мынакей Ражаб айында кээде 1-4 күнү орозо тутсаңыз болот, кичине анча-мынча өзүңүздө даярдык көрүпчү. Экинчиден Рамазан айга кирерден мурда бардыгын кечириш керек. Рамазан айга кирерден мурда бардык иштерди, мына азыр 18 айттыкпы, bundan кийин Шабан айы бир 40 күндөн кийин болуп калат экен да. Ошо Шабан айда дагы бардык иштерди эртерээк иреттеп бүтүрүп, азыр телефонго чалуулар келип калыптыр, жооп берип коелу. Алло, угуп атам. Алло. Угуп атам. Да. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах. Устаз, мен сизге суроо берейин дедим эле. Мен кызым 10 айлык кызым бар. Анан кийин иншаллах Рамазан айы келгенде мен орозо кармасам болобу? Мага уруксатпы? Макул. Мындай боюнда бар энелерге, же болбосо наристеси бар, сүт эмер энелерге, буларга өзүнүн жана баланын ден соолугун карайт. Өзүнө зыян болбосо, баланын ден соолугуна зыян болбосо, кармай берсеңер боло берет. Бирок өзүңүз ушул алсырап калып, же болбосо балага зыян боло турган болсо, анда кармабай койгонго шарият уруксат берет. Кийин бирок казасын кармап бересиңер. Эми бул Рамазанга, орозого кантип даярдануу керек болуп атат эле дейт. Биз быйыл өзү даярданбай калдык. Баарыбыз мисалы кышка даярданабыз, ошондой эле орозого даярдануу керек Рамазан айга. Кандай даярдык менен? Жүрөктү тазалап, мамилени тазалап, өзүбүздүн дүйнө иштерибизди ошо Рамазан айга чейин кичине иреттеп, Рамазан айы көбүрөөк дүйнөгө жүгүрбөй, көбүрөөк ибадатка жүгүрүп, ага чейин Кур'ан окуп даярданайлы. Рамазан айы Кур'андын айы. Биз үйрөнөйлү ошо 40 күнүн ичинде окуй алгандар. Окугандар болсо азыртан ошол 1 пара, 2 пара, 3 пара күн сайын кылып, акырын үйрөтүп, Рамазан айы Кур'андын айы, Кур'ан түшкөн ай. Рамазан айы бири-бирин ушу ифтарга чакырып, бири-бириге кайрымдуулук кылган ай. Бири-бирин достошкон ай, бири-бирин кечирген ай. Мындайча айтканда бул экономикалык дагы, медициналык дагы, социалдык дагы, моралдык дагы бардыгынан ал ушундай бир Алла Таалам береке берген айда, Рамазан айда эгерде биз баарыбыз толук жакшы кармасак, 1 жыл Кудай кааласа жакшы жашаганга гарантия бар да. Анткени бул тазалануу айы. Бул Рамазан айы Алла субхана ва таала ошон үчүн даярдык убакта Кудай кааласа жакындаганда кенен бардык маселелерин айтып берип турабыз. Кантип кармасак, орозо Рамазан айда орозонун канткенде пайдасы көп дейт бизге, элибизге, журтубузга, дүйнөбүзгө, ахиретибизге, денебизге, рухубузга канткенде пайдасы көп дейт. Бул өзүнчө кенен маселе, учурунда жооп беребиз. Азыр суроолор көп болуп атат. Ошондуктан азыр даярдануунун бир 2-3 маселесин айттым. Ошто нарында Агахан университети иштейт. Буларга кандай чара көрсө болот? Алар жаштарды бузбайбы дейт. Туура бул мынау Агахандардын өзүнүн идеологиясы, биздин мынау суннилердин жана Ханафи мазхаб деп биздеги дини идеология, мусулмандар Кыргызстанда жашап атканда Ханафи мазхабтагы идеологияга туура келбейт. Булардын баягы дин тутуму боюнча, ишеними боюнча бизге туура келбейт. Эгерде булар ошол Ошто же Нарында университетинде өздөрүнүн ушу идеологиясын үйрөнүп эге турган болсо, же шилтеме таштай турган болсо, же болсо ушундай ичинде жаман максаты боло турган болсо, келечекте кандайдыр, бул өтө чоң зыяны анык бул. Бирок булар менен ошол Агахан фондунун чоңу ошол өздөрүнүн директори, президент деп кой деген, алар менен мен расмий түрдө мындай 2 жолу жолукканда эскертүү берген. Алар дагы айткан, уставында эч кандай дини идеология, дини иш-чараларды өткөрө турганы уставында таптакыр жазып коюптур, аралашпайт, кийгилишпейт депчи. Ошончо дагы анан биз айтып койдук. Биздеги мына мамлекетибизде
коргоо кеңеши болгон, биздеги ошол муфтиятыбыз мынакей Кудайга шүгүр уставы бар. Андан сырткары мына Орто Азия, Борбор Азиядагы 13 кылымдан бери сунни болуп, Ханафи мазхабта карманып келген. Ошон үчүн бул жерге эч качан силер туура эмес нерсени айтпагыла. Дин боюнча жоопкер бар. Кыргызстан мусулмандар дин башкармасы Кыргызстан боюнча бардык ошолор элдин ынтымагы дагы динди туура тутуу, толеранттуулук жана башкасына баарына жооп берет. Аларда ошол уставында жок болчу. Маданият сөзү араб тилинде кандай чечмеленет? Мадиналык дегенди билдирбейби? Жок, мындай эмес. Маданият деген сөз бул кыргызча эле сөз. Буну арабча такафа деп коет. Такафатул исламия, такафа деп коет. Такафа дегендин сөзү, бул сөз өзү мындай да, өзү маданият, культура деп француз тилинен чыгат. Француз тилинен зираа вал истимбат деген маани билдирет. Аны эгин деккенди жана ошол эгинди эгип туруп, ошол эгинди үрөндү эгип туруп эгин чыгарганда түшүм алган, ушуну маданият деп айтат. Бунун мааниси кандай? Адамдын ушул акылын эгип чыгарганды, өстүргөндү ушуну маданият деп айтат. Арабча буну маданиятты мединалык деп андай айтса, ал туура эмесирээк болуп калат. Себеп дегенде буну такафа деп коет. Такафа бул маданият бөлөк нерсе. Алымдарыбыз айткан, бул маданият деген кандай дегенде руханий баалуулуктар, жакшы кулук мүнөз, анын таасири жеке адамга тийип, жеке адамга коомчулук, мындай жалпы адам баалуулуктарын мына ушуну маданият деп айтат. Кээ бирлер айткан, руханият менен адамдар мына маддият, мындай материалдык эки жактын баалуулуктарын маданият деп айткан. Телефон чалууларга жооп берип коелу. Алло, угуп атам. Алло. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, угуп атам. Мен жана Малайзиядан келдим, мондо келетимде да суроо берейин дедим эле да. Акырын айтасыз, бугулуп айтасыз. Шашылып айтсаңыз, акырын айтыңыз, шашылып айтыңыз. Биз ошол мондо келетип окутуш үчүн байланышка чыккан кезде алар жусалар кезде кирүүсү эле бир эле кирүүсү. Биздин эл үчүн бул бир эле кирүүсү жусалар кымбат болуп калбайбы? Ага спортчулук үчүн келип аткан болсо, сиздер ушуну түшүндүңүздөрбү? Эже, кайра баштан айтасыз, мен түшүнбөй калдым сөзүңүзгө. Мындай сурооңуз тунук чыкпай атат да мага. Акырын айтсаңыз, трубканы узагыраак коюп айтсаңыз, кандай? Малайзиядан келген молдогерлерге биз байланышка чыктык да окутуш үчүн. Кайра баштан чаласызбы? Жакшы угулбайды. Малайзиядан келген Малайзия. Малайзия. Түшүндүм. Малайзияда өткөндөйлөр мага өткөндө бирөө келип кеткенде аларга мен жолуккан жокмун. Бирок ошо дамылабыз келип, ушул жакшы Курандан, хадистен аяттарды окуп, анан ушуну жакшы мында дарылайбыз деп ошолор специалисттер экен. Мен укканыма же карагандай. Анан кийин ошо кабыл алуусу, ушул өзүнүн акчалай кабыл алуу менен ошо карайт экен. Анан бул болсо Малайзияда аларды Минздрав, Министерство здравоохраненияда дагы ушундай атайы бир бөлүмдө иштешет экен, жиндер менен дагы алардын ичинде бар экен. Ушундай бир жакшы нерселер айткан, кийин ушу апрелде келебиз деп, азыр апрелде келишкен. Мен өзү бүгүн ушул мүмкүнчүлүгүм болбой калды. Азыр эле ушул мына бүгүн Москвадан келдик. Ал жактагы ошо кыргыз элибиздин, кыргыздардын ошо кече жолугушту өткөрүп, Маулид айына арналган ыймандашуу, алар менен ушу мекендешүү, ушундай намуздуу жашаш болуп эстегенде унутуп калбайын. Алардын сиздерге ысык саламы бар. Өзүнүн жердештерине бардыгыңыздарга ысык салам айтышкан. Биздин айылда имам жаназага 1000 сом ставка коюп алды. Эскертүү берип койсоңуз рахмат. Алла разы болсун. Бул өзү туура эмес. Эгерде кайсыл жерде ушул имам эгерде акча талап кылса, же болбосо буюм талап кылса, же бир жандык талап кылса, жаназа намазга же Куран окуп бергенге, хатым кылганга, сиз сөзсүз кагаз түрүндө биздин Кыргызстан мусулмандар дин башкармасына айтып койсоңуз, буюрса биз анын чарасын көрүп, акырын эскертип коебуз. Урматтуу теле көрүүчүлөр, урматтуу мекендештер, мына убакыт дагы соңуна чыгып калды. Кийинки буюрса кийинки жумада дагы жолугабыз. Алла таалам кийинки жумага чейин эсен аман кылсын. Элибиздин баардыгын ушул маданият жылында келиңиздер, ислам маданияты менен өзүбүздү маданияттуу кылып нурландырайлы. Адеп, уяттуулук, билим, тазалык, мына ынтымак, бири-бирибизди кечиримдүүлүк, мына улуу ушундай ыйык сыпаттарыбыз бар.
ошо менен жакшы Алла субханала ва таала алдында да жүзүбүз жарык, элибиздин алдында дагы, кийинки муундарга дагы ушул элибиздин жакшы маданиятын, исламдын маданиятын, мусулман жакшы руханий баалуулуктарын мамлекетибизде ушундай келечекте жакшы жетишкендиктерге жеткизип, баарыбыз ушуга салым кошуп өткөрүп бергенге аракет кылайлы. Алла таалам баарыңыздардан разы болсун. Баарыбыздан Алла таала баарыбызды разы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.